Кыргызстанда 34 000 чакырымдан ашык жол бар. Алардын 19 000 километри транспорт министрлиги тейлейт. Өлкөдөгү эл аралык маанидеги каттамдарды жакшыртуу, өлкөнүн транспорттук инфраструктурасын өнүктүрүү министрликтин артыкчылыктуу багыты. Бул өңүттөгү иштер эл аралык өнөктөштөрдүн финансылык колдоосу жана бюджеттик каражаттардын негизинде жүзөгө ашырылууда. Быйыл башка жылдарга салыштырмалуу республикалык бюджеттен акча көп бөлүндү. Көлөмү 7 миллиард 710 миллион сом. Анын 2 миллиард 870 миллион сому республикалык бюджеттен, калган 4 миллиард 870 миллион сом капиталдык салымдардан каржыланды. Бул каражаттарга 600 чакырым жол жасалып, оңдолду. Анын 400 километрине асфальт төшөлдү. Бул башка жылдарга салыштырмалуу жакшы көрсөткүч. Кыргызстан эгемендикти алгандан бери бир жылда бюджеттин эсебинен 600 чакырым жол жасала элек болчу. Бюджеттик каражат менен салынып жаткан жолдордун ичинен балыкчы Бөкөнбаев Каракол каттамы чоң долбоорлордун бири. Бул жол 50-60 жылдан бери капиталдык ремонттон өтө элек эле. Ысык көлдүн тескей бети аркылуу Балыкчыдан Караколго чейинки жолдун узундугу 200 чакырымды түзөт. Каттамдын Барскоонго чейинки тилкесине 17 көпүрө курулуп, светофорлор орнотулат. Ошондой эле жер алдынан өтүүчү 4 өтмөк салынат. Анан да аталган каттамды ата мекендик 2 компания курууда. Буга чейин жергиликтүү фирмаларга мындай чоң долбоорлорду ишке ашырууга мүмкүнчүлүк берилчү эмес. Алардын өз алдынча иште алуусуна ишеним артылды. Себеби ушул эле компанияларды чет элдик фирмалар субподрядчик катары жалдачу. Алардын жол куруу боюнча тажрыйбасы жетишерлик. Бюджеттин акчасына салынып жаткандагы бир ири долбоор — Балыкчы Корумду жолу. Анын стратегиялык мааниси чоң, анткени дал ушул каттам туристтик аймакка курулууда. Жолдун узундугу 106 чакырым. Анын 2 чакырымы Балыкчыдагы айланма жол. Каттамдын 87% бүттү. Сметалык баасы 6 миллиард 803 миллион сом. Бүгүнкү күнгө чейин 4 миллиард 801 миллион сомго иштер аткарылды. Ошондой эле бюджеттен бөлүнгөн каражаттын эсебинен Баткен облусундагы ички жолдор үчүн акча каралган. Облустагы 47 чакырым жолду оңдоо мерчемделген. Мындан тышкары Кадамжай Чечме жолунун курулушунун 90% аяктады. Союздан калган жол буга чейин аң чөнөктөрү гана оңдолбосо, капиталдык ремонттон өткөн эмес. Каттамга көпүрө жана сел өтүүчү курулмалар дагы курулду. Анан да кеңейтилди. Мурда жолдун туурасы 6 метр болсо, азыр 7 метрди түзөт. Мындан сырткары Чүй боорундагы Аларча мамлекеттик паркынын жолу жаңыланып, ичиндеги унаа токтотуучу 12 орун дагы жасалды. Каттамдын узундугу 10 чакырым. Куршап Жалпакташ каттамынын курулушу дагы башталды. Ага бюджеттен 30 миллион сом каралган. Узундугу 42 чакырым. 2 катмарлуу асфальт төшөлөт. Учурда жер иштери жүрүп жатат. Ал эми эл аралык өнөктөштөрдүн, тагыраак айтканда Азия өнүгүү банкы, Дүйнөлүк банк, Кытайдын экспорттоо, импорттоо банкы, Ислам өнүгүү банкы, Араб координациялык тобунун каражаттарына бир катар ири долбоорлор ишке ашууда. Инвестициялык долбоорлордун ичинен стратегиялык мааниси терең каттам. Бул түндүк-түштүк альтернативдик жолу. Ошол Жалал Абадтан Балыкчыга чейинки жолдун узундугу 433 чакырымды түзөт. Анын өзгөчөлүгү катары эстакадалык көпүрө менен тоннелди айтууга болот. Бул жолдо өлкөдөгү эң узун тоннель курулууда. Узундугу 3890 метр, бийиктиги 9, туурасы 10 метрди түзөт. Салыштыруу үчүн Ош-Бишкек жолундагы тоннелдин бийиктиги 4,5, туурасы 6 метрден бир аз ашат. Альтернативдик жолдогу тоннелдин жанында авариялык кырдаал үчүн бийиктиги жана туурасы 4 метрден келген чакан өтмөк дагы жасалууда. Дагы бир өзгөчөлүк эстакадалык көпүрө. Анын узундугу 1,5 миң километр. Ал курулуп бүттү. Көпүрөнүн негизги тирөөчү болгон устундардын бийиктиги 90 метр болсо,
Анын 45 метри жерге көмүлдү. Бул анын сапатынан жана коопсуздугунан кабар берет. Ири долбоор 2024-жылы толугу менен бүтөт. Каттамга жалпысынан $870 миллион каралган. Учурда анын $670 миллион колдонулду. Евразия өнүктүрүү банкынын каражатына Маданият Жалал-Абад жолу курулууда. Жаңыланып салынып жаткан жолдун узундугу 67 чакырым. Каттамдын басымдуу бөлүгүнө асфальт төшөлдү. Кийинки жылдын ортосунда эксплуатацияга берилет. Бишкек-Кара Балта жолу негизинен курулуш иштери бүттү. Бул биринчи категориядагы каттам. Жалпысынан 52,5 чакырым жаңыланды. Негизги унаа жүрүүчү бөлүгү 6 тилкелүү болуп, туурасы 3,5 метрди түздү. Сметалык баасы $88 миллион. Айылдардын жол жээгине тротуарлар салынды. Жол чырактар, белгилер орнотулду. Буга чейин суу акпай калган учурлар болгон. Жолду жаңылоодо ал эске алынып, лотоктор коюлду. Каттамдын ортосу коопсуздук үчүн парапет менен бөлүндү. Муну менен катар жакында түп кеген унаа жолунун курулушу башталат. Бул үчүн Дүйнөлүк банктан $55 миллион гранттык жана кредиттик негизде берилет. Транспорт министрлиги курулуп жаткан жолдордун сапатына өзгөчө маани берет. Тагыраак айтканда, 3 баскычтагы текшерүүдөн өтөт. Муну менен катар Транспорт министрлиги жол куруу боюнча түзүлүп жаткан келишимдерге дайыма жергиликтүү элди жумуш менен камсыз кылуу үчүн өзүнчө пункт кошот. Ар бир долбоорду ишке ашырууда жумушчулардын 40, 50, 60% кыргызстандыктар болушу керек деген талап кошулат.